Салам, дарама сүйүүчүлөр. Ийгилик жасоого көзүң жетпейби? Анда баштала. Бул айтылган сөз бүгүн биз сөз кыла турган актер мырзанын жашоодогу ураны. Өткөн чыгарылышта Токкеби телесериалындагы башкы ролду аткарган актриса жөнүндө кеп кылсак, бүгүн ошол дарамадагы баш каарман актер Кон Ю тууралуу айтып беребиз. Кон Джи Чоль. Кон Ю деген каймана ат менен таанымал түштүк кореялык актердун сериалдагы ысымы ким син? Аны тасмада Токкеби дешет. Токкеби корей тилинен жин деп которулат. Биз сөз кылып жаткан каарман 9 кылымдан ашуун убакыттан бери жашап келет. Бир кезде ал Ким Син аттуу белгилүү аскер башчы болгон. Бирок падыша анын элге тийгизген таасиринен жана күчүнөн коркуп, кеңешчисинин сөзүнө кирип, колундагы бийликти тартып алат деп шектенип, анын бүт аскерлерин кырып салат. Ал эми Ким Синдин рухуна каргыш тийип, ал Токкебиге, башкача айтканда өлбөс жинге айланат жана анын көкүрөгүнө түбөлүккө кылыч сайылып калат. Ал кылычты өзгөчө касиетке бир кыз гана сууруп чыга алат. Экөөнүн мындай байланышы акыры барып сүйүүгө айланат. Бирок дараманын соңунда бул түгөй бирге болобу же болбойбу? Ал сыр боюнча калып турсун. Кон Ю 1979 жылы Кореянын Сеул шаарында туулган. Кесиби боюнча актер жана модель. Ал 2000 жылы Кёнхи университетине тапшырып, театр бөлүмүндө окуган. 2005 жылы ошол эле университеттин магистратурасына тапшырып, актерлук чеберчилик бөлүмүн бүткөн. Үй бүлөдө 2 тууган. Улуу эжеси бар. Бош убактысында баскетбол ойноп, гимнастика менен алектенет. Кийинчерээк ири Сирано таанышуу агенттиги эркек жана аял кинокартиналарында дагы роль жараткан. Андан кийин эл аралык деңгээлдеги сыйлыктарга татыган зомби блокбастери Пусанга жүрүүчү поезд фильмине тартылат. 2016 жылдын декабрь айында актер үчүн чоң ийгилик жана көп фанаттарды алып келген Токкеби дарамасында дагы башкы ролду ойнойт. Режиссер О Ын Боктун айтуусу боюнча, Кон Ю Токкебиге тартылууга 4 жыл катары менен баш тарткан. Кийин гана сценарийди окуп, даярданып, анан гана киришкен. Кон Юнун биз жогоруда айткандай ийгилик жаратууга көзүң жетпейби? Анда баштаба деген ураны бекеринен айтылбаганын Токкебиден байкай алабыз. Анын аталган сериалдагы оюнун көрүп жатып, бирде ыйлап, бирде каткырып күлөсүз. Андыктан жаныңызга сөзсүз 100 арча алып алыңыз. Керек болот. Биз бүгүн сөз кылып жаткан актер Токкебиде чогуу тасмага тартылган кесиптеши Ли Дон Нук менен тартылуу иштери аяктаган соң жашоодо дагы жакын досторго айланган. Баса, Дараманы Супер ТВ телеканалынан иш күндөрү саат 10:00 жана 22:00 көрсөңүздөр болот. Ал эми жогорудагы телесериал тууралуу кененирээк маалыматты кийинки чыгарылышта айтып беребиз. Кайрадан амандашканча